Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Илим жана Билим телеканалынын педагог көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Сейит Амираев. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мектеп окуучулары арасында жыл сайын Казакстанда өткөрүлүүчү эл аралык олимпиада жөнүндө сүйлөшөбүз. Дал мына ушул багытта маектешүү үчүн атайын студиябызга конокторду чакырганбыз. Анда маегибиздин башында студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Муратбек Ишенбаев Ош шаарындагы Сема лицейинин информатика мугалими. Жана ошондой эле Акбар Мадаминов Сема лицейинин 10 классын окуучусу, информатика сабагы боюнча эл аралык олимпиаданын жеңүүчүсү, алтын медалдын ээси. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, маегибиздин башында маалымат катары айта кете турган болсок, 12-18 январь күндөрү Казакстандын Алмата шаарында мектеп окуучулары арасында өткөн эл аралык олимпиаданын кыргызстандык окуучулар барып, байгелерге ээ болуп келишкен. Мына ушул олимпиада кандай өттү, кимдер катышты, канча мамлекет катышты деген суроолорго алдыңкы бөлүктөрдө жооп аласыздар. Андан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу конокторор, ушул олимпиада жөнүндө айтып берсеңиздер, Кыргызстанда эл аралык олимпиадага быйылкы жылы канча окуучу барып катышты? Саламатсыңарбы? Быйыл ушу информатика сабагынан бизде программирование боюнча Алматы шаарында 12 жана 18 январь арасында Жаутыков эл аралык олимпиадасы болуп өттү. Ошол олимпиадада биздин Кыргызстандын капчыгына көптөгөн медальдарды алып келдик. Ошонун арасынан Ош Сема лицейинин окуучусу Акбар Мадаминовду биз баарыбыз куттуктап кетсек болот. Анткени Кыргызстандын тарыхында бул биринчи жолу алтын медаль алып келди бул окуучубуз. Ошол менен биз аябай азыр кубанычыбыз абдан койнубузга батпай отурат. Чындыгында биз дагы сыймыктандык угуп алып бул маалыматтычы. Негизинен канча окуучу барды, анан канчасы орунга илиштеди, анан кайсыл орундар, ошолор жөнүндө дагы тагыраак маалымат берсеңиз. Жалпы боюнча эл аралык олимпиадага 109 информатика сабагынан боюнча 109 окуучу катышты. Биздин Кыргызстандын атынан биздин намысыбызды коргоп, ал жерге 21 окуучу барган. Бул олимпиада физика, информатика жана математика сабактарынан болот. Ошого 22 окуучу барып, ошонун арасынан 7 медальга ээ болдук. Анын арасынан биздин окуучубуз Акбар Мадаминов алтын медаль, Каракол лицейинен Арсен Касымов күмүш медаль жана Амангелди Жусубалиев, бул Бишкек Чыңгыз Айтматов лицейинен барган окуучубуз, ал дагы бронза медаль алды. Жакшы, бул олимпиада жылына мисалы республикада өтүүчү олимпиадаларда эле жылына бир жолу эле өтөбү, же болбосо жылына бир-эки ирет өтөбү? Бул биринчи этаптан турат. Бул декабрь айында отборочный тур болот, тандоо тур болот. Андан өткөн окуучулар ошол Жаутыков олимпиадасына жолдомо алышат. Ал жерге жөнөкөй эле окуучулар бара бербейт. Ал жерде эл аралык деңгээлде болуп аткандыктан абдан күчтүү, абдан аракетчил балдар ушул олимпиадага катышууга укук алышат. Кыргызстандан кандай тандадыңыздар? Кандай алдын ала бир-эки турларды өттү? Кандай жарыштар болду? Мисалы өзүңүздөрдүн лицейиңиздерде, андан кийин республикада дегендей? Бизден ошо министрликтин олимпиадалары, бул регионалдык олимпиадалар болуп эсептелинет. Анан биздин ошо шаардык олимпиадалар, андан өткөн окуучулар райондук олимпиадаларга жолдомо алышат. Ал жерден жакшы натыйжа бергендер областтык жана республикалык олимпиадаларга катыша алышат. Ошонун ичинен биздин Себат эл аралык билим берүү мекемелеринде бизде калыптанып калган система бар. Бул жөндөмдүү жана таланттуу балдарды, аракетчил балдарды биз 7-класстан баштап тарбиялай баштайбыз, олимпиадаларга даярдай баштайбыз. Ошо 7-класстан экзамендер алып, ошо катыштырып, ошо балдарды аралаштырып, бул ошо балдарды 7-8ден биз фундамент түзөбүз, мындайча айтканда пайдубалын түзүп, андан кийин ошо күчтүү балдарды бизде 3 жыл мурун ачылган олимпиада центрибиз бар. Ошо олимпиада центрга биз жиберебиз балдарды. Ошол жерден алар андан күчтүү профессор, мугалимдер ошолор даярдайт. Андан кийин эл аралык деңгээлге чыкканга мүмкүнчүлүк алышат. Кандай өттү? Кайсыл тилде өттү? Ошолор жөнүндө да айтып берсеңиздер. Информатика сабагынан мисалы мен айта кетсем,
одысы деген экзамендер болот. Ошо одысыдан жакшы жыйынтыктарга жеткен балдарды биз ошо лицейге жөнөтөбүз отборочный турга. Акбар айтсаң, мына ушул эл аралык олимпиадага биринчи жолу катышып атасыңбы? Биринчи жолу катышып атам. Кандай сезимдер болду? Чындыгында бул өтө чоң жетишкендик десек болот, өтө толкундуу сезимдер болсо керек. Анан дагы эмнелерди ала алдың ошол жактан? Мен албетте толкундандым, анткени атаандаштарым алдынан ушундай тандалып, Кыргызстан атынан чыкканым үчүн Сыймыктанып атам. сыймыктанып атам. Бул олимпиададан мен эмне алдым? Аябай көп башка өлкөлөрдөн мыктуу окуучулар келип катышкан үчүн алар менен кошо жарышып, ушундай опыт алдым десем болот. Эми бул буюрса кийинки олимпиадаларда деле эме кылгым келет. Ошолор менен жарышып, ушундай бир сезим болду. Олимпиадада алтын медалга жетүү кыйынга турса керек. Албетте ушундай кыйын окуучулардын арасынан ушундай ийгиликке жеткенден баары эле сүйүнсө керек. Мен ошолордун арасында сүйүнүп толкунуп жатам. Мына ушул атаандаштарыңдын арасынан кайсыл өлкөдөн келген окуучуну өзүңө чыныгы атаандаш деп эсептей алдың? Россиядан келген бир окуучу бар болчу. Ал деле мен менен ошо алтын медальга ээ болду. Ал менен мурдадан тааныш болчубуз. Ал жакка барып жарышканда ошол менен эме кылдым. Чыныгы атаандаштык сезим пайда болду. Жакшы, мына ушул олимпиаданы жеңди, анан алтын медалдан башка кандай сыйлыктар менен сыйлашты? Азырынча ошо Жаутыков олимпиадасынын мындайча айтканда эрежелеринде бул медальдар менен, сертификаттар менен сыйлап келишет. Бул Жаутыков олимпиадасынын тууралуу айта кетсек, бул Жаутыков деген ошо белгилүү илимпоздун атынан ыйгарылган. Бул Жаутыков олимпиадасы Казакстанда эле болот, Алматыда, башка өлкөлөрдө болбойт. Ошо бренд катары алып алышканда ошол олимпиаданын атын, анан абдан күчтүү, абдан мындайча айтканда атаандаштык сезим пайда болот ошол. Жакшы, мына ушул грамоталарды жеңип келиптир, жалпы тилек көрүүчүлөргө көрсөтүп койсоңуздар болот. Анан дагы Муратбек мырза айтсаңыз, мына ушул эл аралык олимпиадалардын жоболору кандай болот? Жыл сайын өзгөрүүлөр кирип турабы, ошолор туурасында да айтып кетсеңиз. Эл аралык олимпиадаларга бул биринчиден ошо регионалдык өз өлкөсүндөгү эң күчтүү окуучуларды тандалышат. Эл аралык олимпиадага жолдомо алыш үчүн ошо командага кириш керек. Ошо командный дагы болот, анан индивидуальный дагы болот өзгөчө. Командныйда болсо булар задачаны бирге чыгарышат, ошо суроолорду бирге чыгарышат. Анан кимиси так жана бат чыгарса, ошолор жеңишке утушат, жеңишке болушат. Индивидуальный болсо, мисалы, ошо өз өлкөсүнөн барган окуучулар дагы, достор дагы бири-бирине атаандаш болуп калышы мүмкүн. Жакшы. Акбар, буга чейин дагы ушундай олимпиадаларга катышып жүргөнсүңбү? Негизи бул менин экинчи олимпиадам болот. Биринчи олимпиадам Всероссийский олимпиада болгон. Бул команда менен жазылган олимпиада. Бир командада 3 окуучу болот. Анан ушул олимпиадада деле күмүш медалине ээ болгонбуз. Биздин командабыз менен. Одан башка олимпиадаларга катышкан жокмун. Жакшы, Муратбек ага айтсаңыз, мына ушул олимпиадада дагы комиссия мүчөлөрү кимдерден куралды? Кыргызстандан баргандар дагы мына ушул комиссияга мүчө боло алдыбы негизи? Кыргызстандан баргандар азырынча боло элек, бирок дүйнөлүк масштабта болуп аткандан кийин, бул абдан абройлуу олимпиада болуп аткандан кийин белгилүү илимпоздор ошол жерде, ошол эле Россиядан, ошол эле Казакстандан белгилүү илимпоздор ошол комиссия мүчөсүнө кирет да ошолор. Мына ушул олимпиада 100% таза өтөт деп айта аласыздарбы? Албетте бул таза өттү, анткени ошо ошол эле информатика сабагынан мындай суроолорду чыгарганда онлайн түрүндө да көрсө болот. Так жана бат маалымат алып турса болот да, ким кандай эсеп чыгарып атат, канчалык деңгээлде чыгарып атат. Ошо тактыгы боюнча туура эле
тура эле болот. Мына ошол Олимпиада аралыгында акбар ошол чет өлкөлүктөрдүн кандай айырмачылыктары бар экен? Салыштырып көрдүңбү өзүңүз жак менен? Салыштырып көрүшүм боюнча чет өлкөдөгүлөр бизге караганда жакшыраак даярданышат бул Олимпиадага. Ошол үчүн байгелүү жерлерге аларда көбүрөөк жетишет. Орундар дейлешет, Бирок акыркы жылдардан бери биз да жакшы даярданып калганбыз. Буюрса ошолордун деңгээлинде эле болуп даярданып баштадык. Акбарды даярдоо боюнча канча убакыт даярдадыңыздар? Ошол эле Акбардын сөзүнө мен кошулгум келет. 3 жылдан бери бизде Бишкек шаарында, борборубузда Олимпиада центри ачылган. Ошол жерде окуучулар ошол жерде жатышат, жатакана бүт шарттар менен курулуп берилген. Ушу 3 жылдан бери эмгектенип атышат. Ал жерде мугалимдер ошо Кыргызстандын атын дүйнө жүзүнө тааныталы деп баягы позитивдүү жагынан, илим жагынан тааныталы деп ушу аракет кылып жүрүшөт мугалимдер. Ошо мугалимдерге биринчиден ошо ата-энелерге дагы, мугалимдерге дагы, окуучуларга да баарына рахмат айткым келет. Анан ошо Олимпиадага даярданганда биз мугалимдер бир система алып алганбыз. Ошо системанын жол менен иштейбиз. 7-класстан бери тандалып 8ге чейин 9, 10, 11 биз даярдайбыз балдарды, жөндөмдүү балдарды. Мисалы Акбар өзү 8-класстан бери катышып жүрөт. Акбар өзү мен тааныгандан бери өтө дисциплиндүү, тартиптүү, бир сөздү эки кылбаган балдардын арасына кирет. Ошол менен аракетчилдиги менен, ошол мээнети менен ушул алтын медалды бүгүнкү күндө Кыргызстандын капчыгына салып келатат. Жакшы, мына ушул Олимпиадага даярдап, олимпиадалык сабактарга даярдайбыз деп айтып калдыңыз да. Мына ушул даярдоо учурунда Акбардын башка сабактарына тоскоол болбодубу? Бир багыттуу эле билим берип калбадыңыздарбы? Бул нерсени дагы сөзсүз түрдө караштырсаңыздар керек негизи. Бул же сиз айтканыңыз туура. Ошол биз дагы ошол жерин карап, ошол кемчиликтер кетпеш үчүн сабактарына дагы көңүл буруп, олимпиададан дагы көңүл буруп, ошол бардык жерден жетишкенге ошол убакыт бөлүп беребиз. Ошол убакыт менен дисциплинада бир системага кирип иштесе болот. Иштесен, баягы аракет кылса бардык нерсе болот экен да. Сабактардан дагы өзүнүн жалпы билим берүү системасына сабактардан дагы артта калбаганга аракет кылышат балдар. Жакшы, сабактардан кийин кантип жетишесиң? Олимпиада борборунда бизге выходной күндөрү, дем алыш күндөрү кошумча сабактардан деле ушул жактагы агайлар сабак өтүп турушат. Ошол үчүн сабактарды деле үйрөнүп, параллельно үйрөнүп жүрөбүз анда. Жакшы, мына ушул Олимпиададан жеңип келгенден кийин Кыргызстанда дагы кандайдыр бир сыйлыктар берилдиби сиздердин Олимпиада центриңиздерде дегендей? Бизге эме Же болбосо окуу жайларга кандайдыр бир жолдомо болобу негизи? Негизи бул олимпиадалардын бир жакшы жагы эл аралык масштабка чыгып, анан башка окуучуларга болгон бул премиясы десек болот. Анткени окуучулар биздин лицейлерден бүткөндө англис тилин үйрөнүп кетишет да. Ошо башка университеттерге тапшырганга мүмкүнчүлүк берилет. Ошол сертификат менен башка университеттерге жеңилдик алса болот да. Мугалимдерге болсо бул ар кандай премиялар дагы берилиши мүмкүн, бирок мугалимдер бул жерде материалдык жактан эмес, өзүнүн Кыргызстанга болгон мекенине болгон чоң салымы катары көрүшөт. Муну материалдык жактан берилиши мүмкүн, бирок эми ал биринчи кадамда эмес да, биринчи кезекте эмес. Бул мугалимдердин баягы өзүнүн принципи десек болот, патриоттугу десек болот. Принципке таянгандыгы десек болот. Кыргызстанга кошкон салымы десек болот. Ошону биринчи кезек ойлонушат мугалимдер. Жакшы, жогоруда өткөнкү берүүлөрүбүздө дагы мына ушул Олимпиада жөнүндө биз сүйлөшкөнбүз, тиешелүү адистерди чакырып, анан Кыргызстанда болгон Олимпиадалар жөнүндө сүйлөшкөнбүз да. Ошондо дүйнөлүк Олимпиада, эл аралык Олимпиада дегенде ошондо чет тилди билиш керек деп айтып калышат да. Мына ушул Олимпиадага баруу үчүн окуучу кантип даярданыш керек? Балким азыр бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр дагы мына ушул жаатта кызыгып жатат. Албетте, бул жерде Олимпиадага даярданганда
бардык убакытты эске алыш керек. Убакытты, анан өзүнүн аракетчилдиги болуш керек. Дайыма бир талыкпас эмгекти талап кылат олимпиадага даярданыш үчүн. Бир максат коюш керек. Ошол максат менен күнү түнү ошо иштеп, ошол максатка жетем деп, ошо окуучулар талыкпай эмгек кылыш керек да. Бул жерде жалкоолонбостон азыр 21-кылымда интернет деген бар, китеп барына жетиштүү дегендей ошо китептерден пайдаланып, кеңештерди сурап, интернеттен, блогтардан издеп, анан ошол олимпиадаларга даярданса болот. Анан кошумчалай кетсек, бул жерде эл аралык олимпиадаларга англис тилин дагы өтө жакшы билиш керек. Англис тил бизнес жана илимдин тили деп атабыз. Ошо англис тилге дагы көңүл буруш керек. Жакшы, анан мына ушул эл аралык олимпиадаларга жалаң лицей, гимназиялардан окуучулар барабы, же болбосо жөнөкөй мектептерден дагы эгерде окуучу даяр болсо алып барса болобу? Албетте болот. Жөнөкөй лицейлерден дагы, жөнөкөй мектептерден дагы бара берсе болот. Бул жерге эч кандай чектөө коюлбайт. Ошон үчүн бул маалыматтын жетишсиздиги деп ойлойм да. Анткени ошол маалымат жетпей калышы мүмкүн. Ошол окуучуга чейин маалымат жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн бара албай калып атышат деп ойлойм да. Бирок ушул олимпиадаларга катышыш үчүн бардык эле окуучулар катыша алат. Ошо биринчи ошо отборочный турдан өтсө, андан кийин улантып кетсе болот да. Жакшы, азыр чындыгында анда кайсы бир мектептер өзүнчө кызыктар болсо сөзсүз түрдө окуучуларды даярдап алып барса болот экен. Албетте. Мисалы үчүн акбар ушул атаандаштарыңдан байкадыңбы? Жөнөкөй мектептерден дагы келгендер барбы? Болдубу? Бишкектин 2 мектебинен келген окуучулар да бар. Алар деле биз менен кошо катышкан бул олимпиадага. Бирок байгелүү орундарды ала албай калышты. Анткени алар башка чет өлкөлөрдөнчү, жөнөкөй мектептерден келди же жалаң лицей, гимназиялардан? Чет өлкөлөрдөн деле башка жөнөкөй мектептерден келген окуучулар болду. Алар деле жакшы эле жазып неме кылышкан. Байгелүү орундарга ээ болушту. Жакшы. Дагы айта кетсеңиздер, мына ушул республикада дагы өтүп турат негизи олимпиада. Мына ушул олимпиададан дагы эмнеси менен айырмаланат же окшош элеби бул? Эл аралык олимпиадалардан биздин республикалык олимпиадалар кичине деңгээли менен айырмаланса болот. Эл аралык олимпиадаларда көбүнчө суроолор англис тилинде келет. Анан дагы оорураак келет. Ошо татаалыраак келет. Ошо балдар даяр болуш керек. Ошондой биздин эле регионалдык олимпиадалар менен чектелбеш керек. Балдар ошо башка өлкөлөрдүн дагы маалымат ресурстарынан да пайдаланыш керек. Мурунку жылдагы суроолордон дагы чыгарыш керек. Ошолорго окшош суроолорду чыгарып, анан ийгиликтерге жетишсе болот. Муратбек айтсаңыз, мына ушул эл аралык олимпиаданын сырткары дүйнөлүк олимпиадалар да бар да. Ар кайсы мамлекеттерде буга чейин өтүп келет. Мына ушул дүйнөлүк мамлекетке дагы бүгүнкү күндө сиздер тарбиялаган окуучулар чыгып жатабы? Анан кандай ийгиликтерди жаратууда? Олимпиада центри болсо, борбору болсо сөзсүз түрдө дүйнөлүк олимпиадага дагы катыштырууга ынтызар болсо керек, Ооба, биздин ошо борбор ачылган бирден бир максаты, негизги максаты ошо дүйнөлүк олимпиадалардан орун алуу болчу. Жөн гана ошо республикадан чектелбестен дагы эл аралык олимпиадалардан чектелбестен ошо дүйнөлүк бул жерде эң мындайча айтканда эң акыркы этап десек болот. Ошо эң акыркы этаптан медалдарды багындыруу биздин максатыбыз. Бул информатика сагынан болсо, быйыл 2017 жылы Тегеранда болуп өтөт. Июлда болуп өтөт. Ошого акбардагы ошо даярданып атат азыркы учурда. Бүгүнкү күндө маалыматыңыз барбы? Кыргызстандан канча окуучу даярдалып жатат? Бул областтык анан республикалык, регионалдык олимпиадалардан ошол турлардан өтсө, республикадан 1-чи жана 2-чи месте алган балдар тандалып алынат. Алар болсо ошо Кыргызстандын командасына, тайпасына кирсе, эгерде ошо 4 окуучу барат. Биздин намысыбызды
корош үчүн. Былтыркы мурдакы жылкы биздин натыйжаларыбызды эске алсак, Россияда 2016 жылы Россияда Казань шаарында биздин окуучубуз Бишкек Чыңгыз Айтматов лицейинин окуучусу коло медалга ээ болду. Жакшы. Анан республикалык олимпиадага катышкан окуучулар эгерде республикада байгелүү орундарды алса, кайсы бир окуу жайлар менен келишим болуп, ошол окуу жайларга акысыз өтөт окууга. Андан сырткары окуусуна кандайдыр бир жеңилдиктер да болот да. Мына ошол эл аралык дүйнөлүк олимпиадада дагы мына ошол чет өлкөдөгү окуу жайларга кандайдыр бир жолдомолор болобу? Себеби дегенде балдарга стимул болуш үчүн да. Албетте, бул жерде булар балдар ошо олимпиадалардан кийин 11-классты бүткөндөн кийин булар университетке кетиш керек, окуусун улантыш керек. Ошол себептен бул дүйнөлүк олимпиадалардан кандайдыр бир сертификат же медальга ээ болсо, буларды дүйнөлүк масштабтагы университеттер өзлөрүнө чакыра башташат. Скидка берет, жеңилдик берет, же контрагынан бир канча бир пайыз жеңилдик берилет. Мисалы, республикадан биринчи, экинчи место алган болсо, биздин ошол эле Ататүрк Алатоо университети бекер окутат да. Ошондой жеңилдиктерге каралган. Чет өлкөдө дүйнөлүккө катыша турган болсо. Чет өлкөдө мисалы биздин эл аралык себат билим берүү мекемеси менен Корея, Южный, Түштүк Кореядагы ЮНИС деген университет келишим түзгөн. Ошол бир канча квота берет биздин лицейлерге, ошол квота менен Кыргызстанга квота менен биз окуучуларды жибере алабыз жеңилдик менен. Мына ушул окуучуларды олимпиадаларга катыштыруу, даярдоо менен биз билим сапатын көтөрө алабызбы, же болбосо тескерисинче баланы бир багыттуу эле даярдап калган сабактарды унутта калтырып коебузбу? Сиздин оюңузду уксак. Менин оюмча, бул олимпиадаларга катыштыруу бул деген эң 100% туура деп эсептейм. Анткени адам деген бардык нерседен жетише албайт. Мисалы, адам деген бир жерден кыйын болушу мүмкүн, бир жерден мындай анча деле жакшы болушу мүмкүн эмес да. Ошондой десек деле, бирок башка мамлекеттердин тажрыйбасын алсак, мисалы Кытай биринчи классынан бери мисалы биология боюнча биология менен кетет, өмүр бою биология менен кетет. Химия болсо өмүр бою химия менен кетет. Бул деген жакшы нерсе деп ойлойм. Бул туура нерсе деп ойлойм. Акбар, ушул информатика сабагын кандайча тандап алдың негизи? Мурда башка сабактарга балким кызыгып жүргөндүрсүң, Мурда математика сабагына кызыгып жүргөм. Бирок мен негизги максатым программист болоюн деп, разработчик болоюн деп өзүм чечкем. Ата-энем менен 8-класста ага айткандай эле тандап алып атканда информатика багытына өткөм. Анткени келечекте эң жардамы тийген, мага базаны үйрөтө ала турган предмет бул информатика болчу. Келечек пландарын уксаң, келечекте ким болосуң, анан кайсыл жактан окусам деген адамда кыялдар, көксөөлөр болот эмеспи? Ошол кайсыл жактан окусам дейсиң? Эгерде жакшы дагы байгелүү орундарды алсам, Америкага жол ачылат. Буюрса ошол жердеги универлерде окугум келет. Негизги максатым программист болуу, ар кандай программалар түзүп, жеңилдик келтирип, ушул менин максатым. Келечекте эми дагы бул медальдар менен дагы чектелбесин Кыргызстан дүйнө жүзүнө таанытуу, илим жагынан ошо олимпиадалардан жакшы күчтүү окуучуларды даярдоо биздин келечек билимдүү жаштардын колунда эмеспи? Ошол багытта иштөө, талкпас мээнет менен биздин алдыга жылдыруу, биздин илим билимди алдыга жылдыруу, Кыргызстаныбыздын келечегине салым кошуу, тарбиялоо жана ыймандуу, билимдүү жаштарды тарбиялоо биздин келечегибиздин максаты ушундай. Сиздердин Сема лицейиңиздерде азыр бизде телекөрүүчүлөр кызыктар болуп жатат. Жалаң гана контракттык негизде окутулабы же бюджеттик орундар барбы? Кайсыл убакытта тандоо болот дейт? Тандоолор бул апрель айында башталат, кабыл алуу сынактары. Апрель айында биринчи туру башталат. Май айында болсо ошо биринчи турдан өткөн окуучулар, 6-класстын окуучулары май айында экинчи турга өтүшөт. Ошо май айында экинчи турдан өткөн балдар, алар ата-энелерине чалынып,
кабар берилет, анан ошо сентябрда окууга келе берсе болот. Контракт маселеси боюнча бизде контракт маселеси боюнча айта кетсем, бизде 60% окуучулар бул мындай скидка менен окуган балдар да. Жеңилдетилген түрдө окуган балдар. Бул жерде баягы билимге кошкон инвестиция бул эч качан мындай кетип калбайт деген мааниде айтып атам да. Ошон үчүн эч качан ата-энелер күмөн санабаш керек. Ата-энелер ушул себеп-тилселерине окуучулардын балдарын бере берсе болот. Демек жалпы эле окуучуларды контракттык негизде окутат экенсиздер же акысыз окугандар да барбы? Акысыз окугандар дагы бар. Мисалы, ошондо Акбарга окшогон балдар, мисалы, эл аралык деңгээлде олимпиадалардан кандайдыр бир жакшы орун жыйынтыктарга чыкса, булар скидка берилет, ар кандай контракттан жеңилдиктер берилет. Анан кандайдыр бир жеңилдиктер, мисалы үчүн социалдык жактан жетишпеген үй бүлөлөр бар да, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, мына ушундай балдарга, үй бүлөлөргө дагы эгерде баласы чындыгында билимдүү болсо, жакшы бир жеңилдикler болобу негизи? Албетте. Канча пайыз жеңилдик болот? Албетте, эми азыр так мен айта албайм, мен анткени жөнөкөй эле мугалиммин. Ошого байланыштуу келип, баягы аз камсыз болгон же мындай көп үй бүлөлүү, көп балалуу болгон окуучуларга биз жеңилдик берүүгө даярбыз. Жакшы. Бул соңку суроо болсун. Акбар, мына ушул жеңишти багындырып келдиңиздер, жеңишти багындырып келгенден кийин сиздерди жамаатыңыздар, окуучулар, достор кандай күтүп алды? Анан аларда дагы сени көрүп, биз дагы ушундай эл аралык деңгээлге чыксак, дүйнөлүк олимпиадаларга, эл аралык олимпиадага катышсак деген аларда дагы кандайдыр бир ойлор пайда болду? Албетте эле алар куттуктап, сүйүнүшүп, мен менен кошо аларга деле стимул болду деп ойлойм. Ошондой эле кийинки олимпиадаларга даярданып, ушундай мотивация болушту деп ойлойм. Негизи сүйүнүп, куттукташып, жакшы болду. Муратбек мырза, маегибиздин соңунда жалпы тилек көрүүчүлөргө сизден жакшы бир кеңештер болсун, мына ушул билим жаатында билимди өнүктүрүү үчүн кандай кадамдарга баруу керек? Ошо биздин бардык көрүүчүлөргө айта кетет элем, окуучуларга дагы, ата-энелерге дагы, бул илимге, билимге болгон инвестиция бул эч качан колдон кетпейт, келечекте кайра эле келет. Ошон үчүн бардык окуучуларга, ата-энелерге ден соолук каалайм, жакшы тарбия каалайм балдарына. Ошо Кыргызстандын баарына келечеги кең болсун. Бардык окуучулар, жакшы окуучуларга жакшылык каалайм. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, атайын убакыт бөлүп, жакшы бир кубанычыңыздарды жалпы тилек көрүүчүлөр менен бөлүшүп, студияга келип, мына ушул эл аралык дүйнөлүк олимпиада жөнүндө билим жаатында жакшы бир маалыматтарды биздин көрүүчүлөргө, көрүүчү досторго айтып өткөнүңүздөр үчүн ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Сөзсүз түрдө жаңылыктар болсо, ийгиликтер болсо, биз сиздер менен кайрадан мына ушул студияда кезигүүгө даярбыз. Рахмат. Билимдүүнүн сөзү өткөр, мергенчинин көзү өткөр деп айтылат. Ошондуктан билимдүү болууга умтулуңуздар. Сиздер Илим жана Билим телеканалынын педагог көрсөтүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.